Бирок азыр октябрдын аяк ченинде болсо да кулпунайларын бышып аткан кези бул жерде 2 гектардан ашыгыраак жерде кулпунай тигилген. Кулотника Кыргызстанда агрокомплексин негиздөөчүсү Алишер Кадыркулов 5 жылдан бери өлкөбүздө кулпунай бизнесин жайылтып келет. Бул бизнести баштоодо оңойго турбаптыр. Ал жумуш издеп 10 жыл Орусиянын 7 шаарында эмгектенген. Өз өлкөсүнө кайтып, мигранттардын агымын азайтууга салым кошсом деген тилеги дайыма жүрөгүндө болду. Ананда балдарына бөтөн элдин кулк мүнөзү улам сиңип баратканы уйку бербей турганда, маркум Табалды Гендердиевдин шорону кантип баштаганы тууралуу интервьюсун көрүп калат. Бул кыялындагы ишке кадам таштоого чоң түрткү болуптур. Ал жакта балдарымын ошол мамлекеттин салт санаасын өзүнө сиңирип кетип аткан эң чоң көйгөй болгон. Бир күн досу эшиктен келсе, ачса эмнеге келдиң деген суроосу менен шончолук ойлонткон. Эгер досуна бүгүн эмнеге келдиң деген суроо менен кайрылып атса, кош келдиң деп мындай жакшы мамиледе эмес, корс мамиледе, орой мамиледе болуп атса, анда эртең бир күн биз деле ошол нерсе кабылып калышыбыз мүмкүн деген ойлор дагы көп ойлонуптан, анан ошо 2015 жылдан баштап Кыргызстан кайтышыбыз керек деп ойлонуп атканда Раматылык Табалды Гендердиевдин интервьюсун көрүп калып, Шоро компаниясы кантип түптөлгөнү шунчалык мени жаңы ишкерликти баштаганга бир түпкү болду десек болот. Ал жерде азыркы иниси Эгемберди, Жумадыл Эгембердиев жөнүндө айтат, кандай экөө ишти баштаганын, чакалап шоро сатканын, ал жерде чоң эмгек жатканын түшүндүрүп айткандан бизде иним экөөбүз отуруп көргөнбүз ошону. Эмне үчүн бирөөбүз Табалды, бирөөбүз Жумадыл боло албайбыз деген бир сезим келип, анан 2015 келип Кыргызстанды айланып көрдүк, анан жер сатып алдык. Биз айыл чарба багытында кетели деген максат койдук. Миграциядан келип тапкан каражатына жер алып, адегенде 10 сотых күнүсканада кулпунай өстүрө баштайт. Чарбагерликтин түйшүгү башталып, агрономдук билимдин жоктугунан жер семирткичтер туура эмес берилип, эгилген кулпунайдын көчөттөрү күйүп кетет. Билимдин зарылдыгын түшүнгөн эки бир тууган 3 жыл үзгүлтүксүз клубника өстүрүүнүн сырларын окуп үйрөнүшөт. Агроном жалдап, агрономдорду курстарга катышып окуп, өзүбүз кандайдыр бир өсүмдө агроном болдук. Мен өз негизи мугалим болгум келет эле, кесибим боюнча тарых мугалим болгум келет эле. Ишкердин айтуусунда агрономдук кесипти тез өздөштүрүп кетүүсүнө мугалим болууну эңсеген балалык кыялы дале жүрөгүндө жашаганы олжо болуптур. Азыр жаңыдан кулпунай өстүрүүнү баштаган дыйкандарды окутуп жатканда, бир чети мугалим болом деген кыялынын аткарылып жатканына кубанса, бир чети өзүнө рахат тартуулаган жумуш менен алек болгонуна ыраазы. Бир нерсе менен эки нерсени таптык. Биринчиси мугалимдик кесипти аркалап атабыз, экинчиси өзүбүздүн сүйүп ошол кулпунай өстүрүү менче рахат. Кулпунайдын ичине киргенде бул романтиканы сезем. Муну 3-5 жолу кайталайбыз. Бул аралыкта бир топ сыноолорду жеңип, кулпунай өстүрүүнүн сырларын үйрөнүп, кулпунайды ар тараптан изилдеп чыгышкан. Учурда кулпунай эккен дыйкандар менен тажрыйбасын бөлүшкөн чыгаан ишкерлер. Ички тышкы миграцияны токтотконго чоң бир бул өбөлгө болуп бере ала турган өсүмдүк деп айтып чыгып, ошол жылы Кыргызстан боюнча бир ошол жылы 30га жакын кулпунай тиккен. Ар бир областтан 7ден 5ден, кээ биринен 2 адам, 3 адам тиккен. Мисалы, Ысык Көл областынан 3 эле киши тиккен, ошондо интенсивдүү жол менен өстүргөн кулпунайды. 3 жылдын ичинде 300дөн ашык Ысык Көл областына кулпунай тиккендердин саны бар. Дыйканчылыктын төмөн түйшүгүнө ыраазы болуу тер төккөн ишкердин эмгеги текке кетпеди. Алишер мырза кулпунай өстүрүүнүн сырларын терең өздөштүрүп, артынан жүздөгөн чарбагерлерди ээрчитти. Кулпунай өстүрүүнүн интенсивдүү, экстенсивдүү, астма технологиясы өңдүү бир нече ыкмалары бар. Алардын арасынан аймактардын шартына ылайыктуусу тандалат. Экстенсивдүү эскичил кулпунай өстүрүү ыкмасында 1 гектардан 5 тоннага чейин түшүм алган болот. Эгер биз жаңы интенсивдүү биз сунуштап аткан кулпунайларды өстүрө турган болсо 1 гектардан 15 тоннага чейин түшүм алса болот. Артыкчылыктары бул көлөмдүү болот, 20 граммдан 50 граммга чейин. Бирок Кыргызстандагы рекорд азыр биз өстүргөн кулпунайлардын 203 грамм болду. Бир кулпунай 203 грамм. Бул дүйнө жүзүндө рекорд 283 грамм, 84 грамм ошондой. Бизде 203 грамм болду. Бул Кыргызстандагы азырынча клубника Кыргызстандын кеңештери менен иштеп, бизден көчөт сатып алган ошол бир тууганыбыз 203 грамм кулпунай алды. Интенсивдүү технологиянын дагы бир өзгөчөлүгү узакка чейин сакталгандыктан башка өлкөлөргө жүктөп барууга ыңгайлуу. Кадимки кулпунайларга караганда базарда баасы да 2-3 эсе жогору. Тамчылатма системасы менен жасалгандыктан суу бир нечеси үнөмдөлүп, өлкөнүн экономикасына да айтарлык салым кошо алат. Эгер биз арыштык системада буну эсептеп чыктык, суу кое турган болсок, 1 гектар жерге бир кээде 400-500 тонна суу коюлат экен.
Андан да көп коюлган учурлар болот экен. Биз тамчылатма системасы менен коюп турган болсок, 1 гектарга эң көп коюлган убакта 50 тонна суу коюлат. Бул мындай караганда 5-6 эсе сууну үнөмдөгөнгө жана ошондой эле жер семирткичтерди тамчылатма системасы менен кошуп бергендиктен Кулпунайдын көл түшүмдүүлүгүн арттырганга дагы чоң өбөлгө түзөт. Кулпунайга куштар болгон эки бир тууган азыр элге үйрөтүп жаткан сабактарды 2020-жылы Европанын 7 мамлекетинде барып окушкан. Ал жерден аты таанылган фермерлер менен жолугушуп, алардан сапаттуу көчөттөрдү алууга келишим түзүлөт. Испания, Италия, Голландия, Франция, Бельгия, Германия мамлекеттерине барып, Кулпунай өстүргөн чоң фермерлер менен сүйлөшүп, питомник Маццони, Сальви жана башка питомниктер менен көрүшүп, Кулпунайдын көчөттөрүн дагы сапаттуу көчөттөрдү алып келгенге дагылар менен түздөн-түз келишим түзүп, 2021-жылы биринчи жолу Европадан официалдуу түрдө Кыргызстанга көчөт алып келгенбиз. Мамлекет менен ээриш аркак иштеп, Кулпунайлардын дагы да талааларын көбөйтүшүнө себепчи болуп атабыз. Бизге окшогон энелерге өтө жакшы экен. Мана мен өзүмдө давлениям бар эле, давленияга да жакшы экен. Келем, ой соп-сонун болуп калыпсыңар, ушинтип өскүлө. Сүйлөшүүңүз жазда буюрса берекелүү түшүм менен сизди кубантычтын. Ушинтип жакшы көчөттөрдөн алып келип бере бергиле, элдерди кубантып. Жыл санап Кулпунай өстүргөн фермерлердин саны жерлерде көбөйө баштайт. Көпчүлүккө жаккан жакшы көчөттөрдү чет элдик фермерлер сурас эле медеп кармата койбоптур. Ортомчулар менен алып келүү фермердин намысын ойготот. Кулпунайды кирешелүү тармакка айландыруу максатын көздөгөн Өжөр ишкер уйку көрбөй Кулпунайдын сорттору, өстүрүү ыкмалары боюнча тынымсыз изилдеп окууну улантат. Мыкты натыйжа болоруна көзү жеткен фермер өлкөбүздүн ар бир аймагынын климаттык өзгөчөлүктөрүн казып үйрөнүп, тынымсыз аракети менен дүйнөгө таанылган азистерди багынтып, өлкөбүзгө чакырган. Ошол питомниктин ээлеринин биз менен иштешкендерге Кыргызстандын ар бир климаттык шарттарын, абалдарын түшүндүрүп атып, 1 жылдан кийин, 2-нчи жылга өткөндө, ошол бизди түздөн-түз силер менен иштешпейбиз деген питомниктин ээлери келип, өзү Кулпунайды кантип тигилиш жөнүндө Кыргызстанда бул жылы жазда келип көрсөтүп кетишти. Бул дагы биздин ошо Клубника Кыргызстан агрокомплекстин жамаатынын жеңиши десек да болот. Кечээ сени тоготпогон адамдар бүгүн келип сени менен иштешкенге куштар болуп атат деген бул өзүнчө бир сыймык. Ошол Европадан билим алганда окутуулар кайсы тилде жүрүп, кайсы тилде түшүнүп аттыңыздар? Англис тилде болуп атты. Өзүбүз чет тилдерди билгендиктен ал тарапта кыйынчылыктарды жашап атык. Билим алыш үчүн үйрөндүңүзбү же мурдадан билет белеңиз? Англис тилин негизи билет элек. Ал жерде ошол бизди билим алганга чоң дагы бир тил билген адам бир адам, канча тил билсе ошолчу адам деген сөздүн канаатына жеттик. Алган билимдин негизинде Алишер Кадыркулов бириксек баары колдон келет деген ураандын алдында чакан агрокомплекс түзөт. Анткени айыл чарба шаймандарын, жер семирткичтерди алуудагы кыйынчылыктарды жоюу жана агрономдорду топтоп окууларды уюштуруу зарылчылыгы бар эле. Биринчи Кулпунай тиккен кезибизде пленкасын Тордойдон сатып алабыз, капель лентасын Старый Талчоктон сатып алабыз, шаймандарын дагы башка бир жерден алабыз. 1-2 күн ушу шаймандар сатып алганга эле убактыбызды коротуп калдык. Комплекстүү түрдө бар нерсе болсун, бул жерде окуусу дагы, шаймандар бар нерсе бир жерде болсун деп атын дагы агрокомплекс деп койгонбуз. Көрүп турганыңыздардай, андан тышкары ар бир ошол агрономдор кардарыбызга кеңештерди берет. Эмне керек болсо бул жерде эсептеп чыгып, бар нерсесин толуккандуу шарттарын түшүндүрүп берет. Бул жакта болсо тамчылатма системасына керектүү шаймандар, булар негизинен Кулпунайга, Малинага дээрлик баардык тамчылатма системасын орнотом дегендерге керектүү шаймандар. Биздин ушул агрокомплекс дагы ушул биз турган жерден башталган. Бул жакта нитрат кальций, сульфат магний, сульфат калий, фосфор, темир жана негизинен жер семирткичтер ушул бөлмөдө сакталат. Азыр жылы аяктап, аз өлчөмдө калган кези Кулпунайга керектүү мульчапленкалар Геравит деген фирмасы азыр Кыргызстанда эң сапаттуу евростандартында болгон бирден бир мульчапленка десек болот. Ушулар менен иштеп аткан кез. Андан тышкары ошол эле Геравит фирмасынын капель ленталарын биз алып келгенбиз. Агрокомплекс Клубника Кыргызстан деп. Агроспан деп коет. Азыркы кезде ошол баардык эле мөмө жемиштерге айрыкта жазында үстүн жапканга жакшы болот, сууктан сактайт. Азыркы кезде агроспан жабуу мезгили болуп аткан кези. Төшөк кызматын аткарат. Жазда, күздө агроспан жабылат. Агросеткалар ошо көлөкөлөтүүчү кызматты аткарат. Катуу жайым ысык мезгилде. Агрокомплекстин түзүлүшү менен дыйкандар үчүн зарыл болгон агро каражаттардын, агро шаймандардын баасы бир кыйла төмөндөгөн.
Көчөттөрдү да биринчи биз баягы түздөн түз алып келгенден 60 сом болсо азыр 23 сомго чейин түшүрдүк баасын. Түздөн түз Маццони, Салви фирмалар менен түздөн түз иштегенден Италиядан. Андан тышкары пленкалар ошол убакта 33-35тен сатылса азыр 25 сомдон сатылып атат. Бул деген 25%ке чейин арзандатуу десек болот. Андан тышкары капель ленталар 7000 сом болсо азыр 5800 сомго болду бул. Кээ бир жер семирткичтер 100% арзандатууга алып келдик. Мисалы калийлер 280ден болсо азыр 210 сомдон сатылып атат. Дагы бир-эки элементтер бар, алар 200 сомдон болгон, бизде 100 сом, 100% арзандатууга алып келдик. Бунун натыйжасы биз ошол фирмалар менен түздөн түз келишим түзүп, дилерствосын алып иштегенден болуп атат. Учурда аталган комплексте 10дон ашык агроном иштейт. Алар ар бир облуска барып окууларды өткөрүп турушат. Дейхандарга кулпунай өстүрүүдө канча чыгым кетет, актоо мөөнөтү кандай, кайсы жер семирткичтер берилери тууралуу акысыз кеңеш беришет. Агрокомплекс азыркы кезде 4 аймакта жайгашкан: Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Каракол. Ар бир кеңседе 2-3 агрономдор иштейт. Бизде биринчиден азыркы кезде клубниканы өстүрүүдө интенсивдүү ыкмасын жайылтып атканга байланыштуу ошол ыкмадагы кандай гана суроо болбосун ошол боюнча кайрылышат. Жерди тандоодо, тигүүдө кантип айдаш керек, кантип тигиш керек, көчөттү кантип тандаш керек, аны тиккенден кийин ага кандай азыктарды бериш керек. Анан Кулпунай деле адам сыяктуу эле өзүнүн сезонуна жараша оорулары бар. Ошого байланыштуу мисалы жайында гниль боюнча келет. Анан азыркы кезде сентябрь, октябрларда жана бит басат. Дейхандар өздөрүнө керектүү агро каражаттарды, тамчылатып сугаруудагы зарыл шаймандарды ар жерден издебей, ушул жерден алып кетишет. Жер семирткич чыгарган Буйский химический завод менен түздөн түз келишимиз бар. Ошонун Кулпунайга жана Малинага керектүү болгон нитрат, кальций, магний, калий жана темир деген дарыларын бүт алып келгенбиз. Ошол боюнча программасын дагы түзүп, жердин аянтына, көчөттүн санына жараша программасын түзүп, азыктануу программасын камсыз кылып беребиз. Комплекс мындан ары ишмердүүлүгүн дагы кеңейтип, эми ар бир облуска кеңселерин ачуу планы бар. Комплекстин кызматын пайдаланган мекендештерибиз батыраак ийгиликке жетиш үчүн Кулпунай эгүүдө алардын сортторун туура тандоо маанилүү. Сорттор өзү 2 түргө бөлүнөт. Эрте пышар жана кеч пышар деп. Эрте пышар Кулпунайлар булар 22 июнга чейин түшүм берет. 22 июндан баштап ал кышка чейин гүл баштыктарын даярдап, кийинки жылга даярдык көрөт. 7 областты айланып, 40 районго барып, ар бир райондун өзгөчөлүктөрүн изилдеп чыктык, кайсыл сорт туура келишин. Мисалга айта турган болсок, бул жерде кеч пышар Кулпунайлар, алар июндан баштап кеч күзгө чейин түшүм берет. Булар салкын аба ырайы болгон жерлерде сонун түшүм алганга мүмкүнчүлүк жарат. Эрте пышар Кулпунайларда сорты Клери, Альба, Азия, Федерика, Африка деген сорттор бар. Биз да ошол сорттор сунуштайбыз көбүнчө. Андан тышкары кеч пышарларда болсо Мурана, Мальга, Альбион, Кабрилла деген сорттор бар. Көбүнчө ушул сортторду сунуштайбыз. Жогоруда аталган сортторун Алишер мырза талааларына өстүрүп көрүп, анан жыйынтыгын көргөндө гана элге сунуштайт. Кайсыл сорт кайсыл аймакка ыңгайлуу экенин да аныктаган. Жылда жок дегенде 2-3 сорт алып келип эксперименттин өткөзөбүз. Ал бир эле чүйдө эмес, чүйдө, Ошто, Ысык көлдө эксперименттин өткөзүп көрүп, ошол климатка кайсы сорт ыңгайлуу келет деп. Негизи азыр бул өткөн мезгили болгондуктан көптөгөн сорттор бар. Дагы бир 4-5 жылдан Кыргызстанда 3-4 эле сорт калат. Буга Азербайжандын мисалын айтсак болот. Азербайжан өлкөсүндө Мурана сорту көп тигилет, анан Клери сорту. Бизде деле келечекте ошол багытка карай барабыз. Климатыбызга жараша, эми бизде климатыбыз түрдүү болгондуктан бизге бир 2 сорт эмес, бизге бир 4-5 сорт ыңгайлуу келип калат. Сиздер көрүп турган зымдар, булар жайда катуу бизде күн ысыганда Кулпунайдын ысыктан сакташ үчүн тартыла турган торлор бар. Ошол торду тартабыз, ал тор көлөкө кылып берет ичин. Кыргызстандын ар бир аймагынын климатынын өзгөчөлүктөрү бар. Ошого карап адистер кайсы аймакка клубниканын кайсы сорту туура келерин аныктап беришет. Алар Кыргызстанды бүт кыдырып, райондун ичиндеги айылдарды да изилдешкен. Мисалы, Тоң менен Ысык көл районунда кар турбайт. Бирок алардын жер 20-25 сантиметрге чейин үшүп жүрөт, тоң турат. Ошондуктан бул жакка биз эрте пышар Кулпунайларды тиккенди көбүнчө сунуштабайбыз. Жетөгүз, Ак суу, Түп бул эң эрте пышарды да, кеч пышарды да бул жакта тиксек болот. Райондордун өзгөчөлүктөрү бар. Нокат району мисалы тоо боорунда жарымы тоо боору болуп калат, жарым бөлүгү бул ысык жактар болуп калат.
тоо боорундағы райондорго кеч пышар култмайларды тиксек жакшы, жылуу жактарына эрте пышар култмайды. Ошондой эле Баткенди алып кара турган болсок, Баткендин Кулуңду айылы чек ара менен чектеш деңиз деңгээлинен 470 метр бийикте турат. Кыргызстандагы эң төмөн жерлерден ал жер Кыргызстандагы эң алдын култмай чыга турган жерлер. Андыктан клубниканын сырын мыкты билген ишкер фермерлерге биринчи кезекте илимге ыктап, эмгек менен илимди айкалыштырууну сунуштайт. Ошонун үчүн агрокомплексте акысыз окутуулар байма-бай уюштурулуп турат. Биз качан гана илимдүү билимдүү болсок, ошондо ийгилик жаралат дейбиз. Биздин бир канатыбыз илим болсо, экинчи канатыбыз эмгек мээнет болгондо ийгиликтүү култмайды өстүрөбүз. Ошондуктан биз азыркы Италиянын атактуу селекционери Франко Зентини Кыргызстанга алып келип, 5 областта өнүккөн технология жана култмай аттуу илимий практикалык семинарды өткөздүк. Алардын баары акысыз болду. Бул жерде ошол област жетекчилеринин ыраазычылыгы айтсак болот. Бардык драма театрларды акысыз бизге эшигин ачып берди. Агрокомплекс бир жылда 4000 адамды окуткан. Учурда 2000ге жакын үй бүлө кулпунай тигүү менен алектенет. Булардын 300ге жакыны Орусиядан кайтып келген мигранттар. Мигранттык турмуштун ысык соогун өз башынан өткөргөн фермер мигранттын үй бүлөсү, балдары туш болгон өксүк тагдырга жашып толкунданбай кое албайт. Миграцияда көптөгөн мекендештерибиз жүрөт. Балдары бул жакта, ата-энесинин колунда, ата-эненин мээримине зар. Канчасынын атасы, апасы кайтыш болуп, бул жакка топурак салганга буйрбай калат. Ошондой шартты мен өзүм жашоомун өткөзгөнмүн. Атама топурак салуу буйрбай калган. Азыр менин ичимде азыркыга чейин шунчалык бир алоолонгон жалым болот. Бүгүнкү биздин иштеп аткан ишибизде дагы ошол ишибиздин жыйынтыгында үй бүлөлөр биримдиктүү болуп, балдар ата-энеси менен бирге Кыргызстанда бактылуу үй бүлөнү курса деген сезим менен иштейбиз. Эмгеги менен элини бакубат турмушуна салым кошууну максат кылган ишкер кыска жашоодо бири-бирибизди, өзгөчө жаштарды ата-энени урматтоого чакырат. Улууга урмат, кичүүгө ызаат кылуу менен бирге балдарга аяр, камкор мамиленин мааниси чоң дейт. Балдар бул ички сезимдерин айта албаган, бирок ички сезимдерин ар дайым сактаган аруу зат болуп эсептелет. Мен өзүм балдарымды 2 жылдан ашык бул жакта таштаганмын. Негизи бала качан гана ата-энеси менен бирге болгондо эрктүү болуп чоңойот, өзүнүн сөзүн так айта турган болуп. Буюрса, азыр 4 балам бар, чоңоюштат. Бала тарбиялоо бул өзүнчө бир искусство болот. Ошентип 5 гектардан 15 гектарга чейинки жерде башталган клубника талаалары азыр 500 гектарга жеткен. Кийинки 3 жылдын аралыгында миңдеген жер айынтына кулпунай өстүрүү пландалууда. Фермердин иликтөөлөрү боюнча клубника өстүрүүгө ыңгайлуу өлкөбүздөгү климаттык шарт Орто Азия боюнча, атүгүл Европада да жок. Бизде 7 областта 7 кыл климат бар. Ош Жалал Баткенде эрте пышар култмайлар чыгарып, биз эрте пышкандар менен атаандашсак болот. Андан тышкары эң эле өзгөчөлүгүбүз биз марттын 20-сынан баштап ноябрдын 20-сына чейин кар жаабаса, октябрдын 20-сына чейин толук кандуу биз култмайды үзбөй, токтотпой коңшу мамлекетке экспорт кылганга шартыбыз бар. Бундай шарт түзүш үчүн адамдар миллиондогон акчалар жумшап, теплицаларды куруп, анан жасашат. А бизде болсо Кудай берген климатты колдонуп эле култмайларды сортуна жараша ар бир областтарга тиге турган болсок, ушул тармакта биз чоң мамлекеттин бир экономикасына локомотиви болсо боло турган тармак десек болот. Кардарларга бирдей сортто, бирдей көлөмдөгү колтунайды жөнөтүү үчүн албетте ири фермерлерди көбөйтүү зарыл. Жакынкы аралыкта бул максатка жетүү ниети коюлган. Кыргыздын эң чоң өзгөчөлүгү бардык нерсенин тез үйрөнүүсү, тез адаптация болушу. Бул көчмөн калкка тийиштүү нерсе. Алдыңкы 3 жылда култмай өстүрүүдөгү эң чоң мамлекетке айланабыз. Буга толук кандуу ишеним менен айтабыз. Себеби биздин климатыбыз, адамдардын мээнеткечтиги, эмгеги буну иш жүзүнө аткарабыз. 2020 жылга чейин Кыргызстандагы базарлардын 80%-ын коңшу Өзбекстан менен Тажикстандын кулпунайлары ээлип турган. Быйыл коңшу мамлекеттердин кулпунайы менен өзүбүздүн кулпунайлар базарларда бирдей болду. Биздин кулпунайдын артыкчылыгы эрте менен терилип, дароо базарга чыгат. Даамы да жакшы. Сатып алууну жакшы нукка коюу максатында агрокомплекс логистикалык борборлорду аша баштаган. Сыйымдуулугу 400 тонналык логистикалык борбор. Бул жерде 200 фермердин толук кандуу кулпунай өстүргөнүн алып, жана ошондой эле керектүү жактарга өткөзгөнгө шарт түзүлөт. Учурда клубника талаасы 500 гектарга жеткен. Демек көздөгөн максатына жетүү үчүн күчүн, билимин, өмүрүн арнаган Кадыркуловдордой фермерлердин артынан миңдеген мекендештерибиз жумуш менен камсыз болуп, байгерчиликте турмуш кечирерине толук шарт болмокчу.